видеону күйгүзүү бул уже сабакты мындай жакшы окуйм деген мындай ниет болгондугун көргөзөт да окуучуларда. Анан сөзсүз видеону күйгүзгөндө окуучу эки жакка эч ким мындай алаксыбайт дагы, түз карайт, ошондо көп информация кирет экен. Түз эфир сабактарда балдар ошону артыкчылыктарын колдонгула. Демек, буга чейин биз силер менен 4 сабак өттүк, 4 сабак өттүк. Ылдам окуу боюнча. Биринчи 2 сабакта жалпы эле тааныштыруу болгон ылдам окуу. Анан кийинки 2 сабакта, 3-үнчү сабакта силер менен машыккан ыкмаларды көргөзүп атабыз. Анан 4-үнчү сабакта дагы текст боюнча, то есть 3-4-үнчү сабакта текст боюнча көп ыкмаларды кылдык силер менен. Бүгүнкү сабакта дагы көнүгүүлөрдү силер менен аткарабыз. Андан сырткары дагы окуунун силер баягы башкы сабакта айтып кеткен кээ бир методикаларды билет экенсиңер, уккансыңар да эми. Билесиңер эмес, уккансыңар, ушундай окуйт экен депчи, мындай текстти өйдөдөн ылдый карай окуса болот экен. Түрлөрү көп да, фоточтение деген бар, ар кандай. Ошолор тууралуу кичине кеп кылабыз, анан дагы көнүгүүлөрүбүздү аткарабыз. Демек, биринчи китепти окууда силер менен жанакы критикалык ой жүгүртүү сабакта, бир 5-чи сабактарында сырткы тоскоолдуктар деген теманы өткөнбүз. Ким көргөн эмес болсо, ошо баягы сайтка кирип, annuronline.com, ошол анан мен Телеграмга дагы ошол видеолорду дагы бир жолу жөнөтүп коем. Критикалык ой жүгүртүүдө сырткы тоскоолдуктар деген тема, жанагы эң биринчи көз, анан кулак, мурун, ооз, анан дене, эсиңерде ошо тоскоолдуктар, ошол сырткы информациялар киргенде, ушул тоскоолдуктардын айынан мындай концентрация кыла албай көп кыйналып атабыз да. Демек, китепти окуганда дагы биз эң биринчи ошол баягы ошол сабакты жакшылап көрүп чыгышыңар керек да. Азыр ага көп токтолбой эле коеюн. Ошол сырткы тоскоолдуктар деген критикалык ой жүгүртүү курсундагы ошол сабакты жакшылап көрүп чыккыла. Демек, көздү кандай кылабыз, кулакты кантип отключать этебиз да, мурун, жыттарды. Демек, биз китеп окуганда дагы дайыма өзүбүз бир убакытты тандашыбыз керек экен да. Бир убакытты тандайбыз. Кээ бир окуучулар күндүз китеп окуганды жакшы көрөт, кээ бирөө кечинде окуганды жакшы көрөт. Ошол өзүң ошол убакытты тандап аласыңар дагы, анан дайыма ошол убакытта силер окушуңар керек экен сабактычы, китепти. Анан экинчиден, отурган жерибиз мындай өтө ыңгайлуу да болбош керек экен да. Мисалы үчүн, аябай эле жумшак диванга отуруп, пледти ороонуп алып, анан жаныбызга кофе коюп коюп отурган болсок, уже биз китепти эле окугубуз келбей калат дагы. Эмне болот экен? Микрофондорду өчүрүп койгула балдар, мен алаксып кетип атам да. Китеп окугубуз келбей эле биз мындай эс алып уйкубуз келе баштайт да. Ошондуктан отурган жерибизди жакшылап тандашыбыз керек. Анан мындай ар жактан адамдар боло сүйлөшүп аткан болсо, же телевизор болуп аткан болсо, же музыка болгон болсо, ошолорду өчүрүп коюш керек. Желательно колдон келген бардык мындай тоскоолдуктардын бардыгын өчүрүп, тынчыраак отуруп, анан китеп окуп, баягы ыкмаларды аткарышыбыз керек экен да. Демек, ошол ашыкча свет болсо, же ашыкча ызы чуу болсо, ошолорду колдон келсе өчүрөбүз, колдон келбесе көңүл бурбай коебуз да аларга. Анан отурган жерибизди жакшынакай кылып отуруп, анан температура жакшыраак болуш керек. Өтө суук эмес, өтө ысык эмес, анан ашыкча жыттар болгон болсо, аларды да өчүрүп жоготконго аракет кылабыз. Эгерде мүмкүн эмес болсо, эми көңүл бурбай коебуз да. Анан окуп баштайт экенбиз. Анан демек, ушундай атмосфера деп коет, аябай чоң ролду ойнойт экен. Кийинки балдар ошолорго көңүл бургула. Анан кийинкиси окуунун ыкмалары бар ар кандай. Демек, биз биринчи класста демек бир тамганы көргөн болсок, анан муунду көрө баштайбыз, анан бир сөздү көрө баштайбыз. Азыр уже мындай карасак 2-3 сөздү бир илип атат көзүбүз. Анан демек окуунун ар кандай ыкмалары бар экен. Демек, биз палочка дайыма окуй турганга бир карандаш алат экенбиз дагы. Анан ушул палочка же ручка же карандашты мындай текстке койсок, мисалы үчүн могу жер, мисалы үчүн А4 барак болсо, мен
Бул жагына бир коем, например, тексттин бул жагына, анан бул жагына. То есть ортодон эки жерге койсом болот да. Мисалы үчүн А4 кагаз болсо, А4 кагаз же болбосо бир китептин бир бети болсо, мен ошол ручканы могу жерине мисалы үчүн бир койсом, ушул ручканын тегерегиндеги сөздөрдү бир көзүм илет экен да, сразу элечи. Азыр мен мына китеп алып көргөзөйүн. Мисалы үчүн мына китеп турат. Анан мен ушул китепке мен ручканы могу жерге койсом, 3 сөздү ручка кармап аткан болсо, то есть ручканын тегерегинде 3 сөздү көзүбүз бир эле илип алат экен да. Ошондо мен бул башынан баштап аягына чейин окуш үчүн 2 пауза мен окуйм да. Анда мен бул жерге бир коем, бул жерге бир коем. Ошондо силер китептерге өзүңөрдө турган китептерди деле ачып туруп эле өзүңөр мындай эме кылып көрсөңөр, практика кылып көрсөңөр, кадимкидей эле көрүнөт. Мына китепти ачабыз дагы. Ачабыз китептен. Мен мына могу жерге койсом 3 сөздү сразу эле көзүм бир кармап атат. Анан бул жерге койсом дагы 3 сөздү бир кармайт. Анан ошондо балдар карасаңар 2 секундта, мисалы үчүн мен бул биринчи саптан бул жагына чейин 2 секундта же болбосо 1,5 секундта эле мен окуп коем да, баягы. Мындай кылып караганда мынтип эле окуп кете берем ошондо. Биринчи ушул ыкманы өздөштүрөт экенбиз анда силер мененчи. То есть силер баягы упражнение счет деген бар, саноо машыгуусу. Мисалы үчүн ичибизде артикуляцияны басабыз деген, мисалы үчүн көзүбүз менен окуйбуз дегендечи. Эми силер ручка менен минтип окуп кете бересиңер көзүңөр менен. Ичиңерден болсо санай бересиңер 101, 102 деп. Ушинтип машыга турган болсоңор ылдамдыгыңар дагы өсөт. Андан кийин дагы ыкмалар бар. Мен мындай жалпы маалымат катары айтып кетейин. Мисалы үчүн ручканы ортосуна гана коюп, мисалы үчүн барактын ортосуна гана коюп, мындай ыкмасы бар да, бирок андай кылганда көзүбүз бардыгын иле албай калышы мүмкүн. Биринчи сөз менен акыркы сөздү илбей калышы мүмкүн. Бирок ошондой да машыгып көрсөңөр болот. Эгерде жанагы жалпы республикалык тестте карай турган болсоңор, тексттер мындай ичке болуп туруп, бир бетке 2 мындай колонка менен берилет го. Ошол жерде ручканы ортосуна эле койсоңор, мына бир сапты, ушундай мындай бир колонканы көзүңөр бир эле мындай караганда илип кете берет да. Ошону менен машыкса болот. Анан дагы окуунун аябай көп ыкмалары бар. Ошондой фоточтение деп коет. Мына текстти мындай бир карап. Бирок мен аны өзүм кылып көргөн эмесмин. Фоточтение дегендер мындай бир баракты бир карап эле эске тутуп калат дегендер. Алар китептен окугам, анан мындай мен практика жүзүндө өзүм аткара алган эмесмин, ошон үчүн аларга көп деле токтолбойбуз да. Бирок бар ошондойлор. Кээ бирөө мындай китепти бир ачып эле бир бат-баттан эле 1-2 секундта окуп эле монтип окуп кете берет. Ал үчүн эске тутуу, анан ой жүгүртүү дагы аябай жогорку деңгээлде өнүгүш керек да, бирок андайлар бар. Анан азыр 1 мүнөт. Так, андан кийин ошондой демек бир узун сапка 2 жерине мындай токтоп машыгат экенбиз, Ошондой демек мындан кийин бүгүндөн баштап ошондой бир сапты ручканын 2 жерине коюп эле ошентип окуп машыгып баштагыла. Так, азыр биз силер менен көнүгүүлөрдүн тобун аткарабыз. Мен азыр көнүгүүлөрдү ачайын. Кимде суроолор болгон болсо, азыр суроолорду берсеңер болот бир. Мен бул жакта настройка кылгыча силер суроолоруңарды берип алгыла. Суроолор барбы? Бергиле суроолорду. Угулуп атабы менин үнүм? Ооба.
суроо жок анда, бардыңарга бардыгы түшүнүктүү. Так, анда хорошо. Эме кылабыз, баягы көнүгүүбүздү аткарабыз. Эң биринчи упражнение колечки деп коет, Демек, бул колубуз оң колубуз менен мындай кылып чертебиз, билесиңер, мындай 1 2 3 4 3 2 1. Сол кол менен жөн эле мындай 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 4 3 2 1. Кана аткаргылачы, мен бир сыйра карайын кандай болуп атат силердики. Так, кана аткарабыз, мага көрсөткүлө. Так, андан кийин мындай кылып аткарып атабыз, Андан кийин колдорду алмаштырабыз. Бул кол менен мындай, бул кол менен мындай кылабыз. Кана. Так, жакшы. Эми геометрияны аткарабыз, кана. Геометрия оң кол менен кругту тартабыз, сол кол менен квадрат. Сол колду мындай артка кылабыз, оң кол менен мындай кылабыз, анан муну менен квадратты рисовать этебиз мындай кылып. Кана. Эки кол мындай эле кетип атат го, кээ бирөөбүзгө. Так, эми берки колдорубуз менен кылалы. Бул колубуз менен кругту тартабыз, бул оң кол менен квадрат кылабыз. Андай кылбаганга кыйыныраак болуп калат экен. Үй тапшырмаларды аткарбай атат значит, эчтеке. Аз көрүп атам, чөтө. Жок, аткарып атабыз. Агай меники болот. Аткарып атабыз, агай. Күйгүзбөйсүңбү, сен көргөн жокмун да. Видео камераңды күйгүзсөң, біз көрөлү. Агай, оң колуң менен деп башында үйрөтпөдүңүз беле? Ошондой эле аткарып, берки колдорду нетелек болчумун да. Кылгыла ошондой кылышыңар керек да. Оң кол менен тартып калгандан кийин экөө менен фигураны алмаштырабыз. Оң кол менен круг, сол кол менен квадратик болуп атса мындайынан. Андан кийин кайра муну менен круг, муну менен квадратикти тартасыңар да, мындай кылып. Так, хорошо. Жакшы, кийинки тапшырманы аткарабыз, аз карай. Так, кийинки тапшырмабыз крестик нолик экен. Оң колубуз менен крестик тартабыз, сол бутубуздун учу менен мындай кылып жерге кругту тартабыз. Кимдики окшошуп атат? Меники агай. Бирок алмаштырганда окшоштура албай атам. Кана жасагыла. Оң кол менен X, сол бутубуз менен колечко тартабыз. Жасагыла кана. Андан кийин оң кол менен кылабыз дагы, сол бут менен тартабыз. Сол кол менен кылабыз, анан оң бут менен тартабыз ошон менен, очеред менен. Так, давайте практика жүзүндө аткарышыбыз керек, аны ошондой үйрөнөсүңөр да. Так, макул, жакшы. Кийинки тапшырманы аткаралы. Крестик ноликтен кийинки болсо. Так. Упражнение счет дейт, баягы артикуляцияны басуу боюнча упражнение счет. Китебибизди алабыз дагы. Азыр мен үйрөткөндөй уже карандаш менен бир сапты, то есть бир сапты эки гана жеринде пауза кыласыңар. Бир токтогондо сразу 3 сөздү көзүңөр менен бир карайсыңар, окуйсуңар, 3 сөздү бир окуйсуңар. Анан бул жагына койгондо 3 сөздү бир окуйсуңар да. Анан ошондо көзүңөр менен гана окуйсуңар, ичиңерден болсо 101, 102, 103 деп 200ге чейин санайбыз. Анан эки жерден мынтип коюп окуп кете бересиңер да. Ошондо бир жактан адамдар көргөндө уже силер автоматтай окуп атканыңарды көрөт да.
Зейнегүл өтө жай токтоп атасың, көрдүңбү? Ошону тездетиш керек да мына. Бирок ошентип баштайсыңар ооба. Ошондой болот. Так, кана окугула ичиңерден 101, 102, 103 деп санай бересиңер. Сөздөрдү көзүңөр менен эле көрүп, көз менен эле көргөндө маанисин түшүнгөнгө аракет кыласыңар. Ичиңерден ал сөздөрдү окубайт экенсиңер. Ичиңерден санайсыңар 101, 102, 103, 104, 105. Анан карандаш менен эки жерге токтоп, монтип улам. Ошону 1, 2, 3, 4 дегенде уже 2 сапты окуп бүткөн болосуңар да. Мектепке барып ошентип окуп берсеңер, баары жыгылып калат да, карантинде жөн отурбапсың дейт да. Бизде бир жолу 1-класста бир кызды чыгарды да доскага мугалимибизчи. Окуп бер деди да, анан китепти алып эле кечке турат мектепчи. Окубайсыңбы десе, окуп атам го дейт. Анан окубайсыңбы десе, көрсө ичинен окуп атыптыр да, ичимен окуп атам да. Анан ошону айткандай, силер да ичиңерден мен 1000 сөз окуп койдум деп койсоңор болот да, айтпайм. 200-гө жеткенде кол көтөрүп эле болду, мен бүттүм деп. Агай, мен бүттүм. Жакшы, так. Оюңар качып кетип атабы эки жака? Ооба, санаганда кыйыныраак болот экен. Көрүш керек. Күндө кылбай атасыңар да силер. Күндө кылсаңар үйрөнүп каласыңар. Агай, мен бүттүм. Ben de bütün Мен дагы. Так, жакшы, бардыгыбыз бүттүк, Бардыгыбыз бүттүк. Эми кийинки тапшырма упражнение фраза. Фразаны кылабыз. Демек, азыркыдай эле окуп кете бересиңер. Болгону ичиңерден айтасыңар. Мен өтө тез окуй баштадым деген эле фразаны кайталай бересиңер дагы. 1, 2, 1, 1, 2 дегенде уже силер эмнекен? Бир сапты окуп бүтөт экенсиңер, 1 токтойсуңар, 2. Ошондо сөздөрдү ичиңерден окубайт экенсиңер. Ичиңерден силер мен өтө тез окуй баштадым деген эле фразаны кайталай бересиңер. Бир 2 минутта машыгалы, кана баштадык. Ой, кандай кылабыз, кайталап коебузбу? Ичиңерден санай, ичиңерден азыр санадык, ошонун ордуна мен өтө тез окуй баштадым деп ичиңерден кайталай бересиңер. Карандаш менен жанакыдай бетке эки жеринен токтойсуңар. Бир токтогондо 3 сөздү аласыңар. 3 сөздү көзүбүз менен бир кармайбыз. Анан экинчи жерине токтогондо 3 сөздү. Ошондо 6 сөз бир сап бүтөт да ошону менен. Ошентип жылып окуп көзүңөр менен окуп кете бересиңер да ичиңерден мен өтө тез окуй баштадым деп кайталай бересиңер. Агай, Ого атам. биз мурунку мына ичибизден окуп үйрөнүп калыппыз да, анан кыйын болуп атат да, баягы көз менен окусак деле түшүнбөй калып атабыз да. Окуй берсек түшүнүп калабызбы кийинчерээк? Ооба, ошол артикуляция деп коет. Ичиңен негизи эле сүйлөп окуп силер көнүп бүткөнсүңөр да.
азыр 17 жыл бою мындай кыйшайып өскөн даракты түздөй алыш кыйын да, ошондой болот да. Чынбы? Сиз 17ге чыктыңар да, чынбы? Макул, ошондо 10 жылдан бери мындай кыйшайып өскөн да бир жака. Аны мындай резкий түздөсөң сынып кетет, ошон сыяктуу акырында түздөйбүз. Өзүңөргө бирөздөн жагып да калат мындай окуганчы. Мындай сүйлөп үнүңөрдү чыгарып окуган өтө эле бир мындай тиги таш кылымдагы, таш доорундагы эле ыкма экенин көрөсүңөр да, точный. А мындай карандаш менен чук 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 деп туруп окуп кете берсеңер, жана шуулдап көзүңөр менен. Күндө машыгыш керек муну. Айтып атпайм мен, сабак болбогон күндөрү өткөнкү видео сабактарды кайталагыла. Кайталабасаңар, анда болбой калат. Так, болду, жакшы. Токтогула. Фразаны кылдык, счетту кылдык. Кийинки тапшырманы аткарабыз азыр. Так. Тренировкабыз бар экен. Тренировка циферблат. Билебиз, циферблатты. Бетибизде мындай түз экранды карайбыз дагы. Баягы 12 цифраны. Бул жерде жаңы бүгүн кошулган балдар барбы же жокпу? Кол көтөргүлөчү, ким бүгүн кошулду? Ырыскүл. Так, Бермет бүгүн кошулуптур. Анан так, Мырзайым, Мырзайым, Нурайым дейт. Почти баардыгыңар эле жаңы окшойсуңар. Мурунку видео сабактарды көрдүңөр беле? Ылдам окубой. Көрүп атасыңар, жакшы. Анда циферблат тапшырмасын билебиз, 12 цифраны бет маңдайыбызда элестетебиз, жана саатта 12 цифра бар, мындай тегерек. Ошол эң жогорку бул жакта 12 деген цифра турат. Астында 6, бул жакта 3, бул жакта 9 турат, Анан келгиле карайбыз, 12-ни карайбыз, жакшылап көзүбүздү максимально өйдө көтөрөбүз, 12-ни 1ге которобуз көзүбүздү, 2ге которобуз, көзүбүздүн түбү кичине ачышат, эчтеке болбойт, 3кө которобуз, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Көзүбүздү пат-паттан жумабыз, меникине окшоп. Пат-паттан мындай ирмейбиз көзүбүздү. Кичине эс алып калат. Эми көзүбүздү, так, эми мындай кылабыз. 12, кайра карагыла, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, кайра пат-паттан ымдайбыз көзүбүздү. Так, жакшы. Эми көзүбүздү жумуп туруп аткарабыз муну, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кайра көзүбүздү ымдайбыз пат-паттан. Кайра көзүбүздү жумабыз дагы, 12-ни карайбыз, өйдө карай. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кайра пат-паттан ымдайбыз. Так, жакшы. Эми восьмерка, упражнение восьмерка, көзүбүз менен мондай движенияны кылабыз. То есть 12ден 3кө чейин кайра мындай кылып, максималдуу мындай жылдырганга аракет кылабыз, ошондо көздүн түптөрү кичине ачышып кетиши мүмкүн, эчтеке болбойт. Ошо көзүбүз мындай кененирээк караганды үйрөнөт экен да. Так, кеттик. 1, 2, 3. Так, 12ден 3тү көздөй жалабыз, 3төн 9ду көздөй, 9дан 6 менен 3тү көздөй, кайра 9, 12. Кайра көзүбүздү пат-паттан ымдайбыз. Кайра көзүбүздү жумабыз дагы, аткарабыз. Так. Восьмерка 8ди аткарабыз. Так, жакшы, болду. Эми эки колубузду упражнение бабочка деп коет, көзүбүздү ачык бойдон турат дагы, эки колубузду мондай алабыз дагы, көзүбүздү бекем жабабыз, катуу, көзүбүз ачык туруш керек, катуу мындай көзгө түртүп туруп, резкий ачабыз. Анан көздү ымдайбыз. Ошондо кол менен мындай жапканда жарык көрүнбөш керек да, жарык көрүнбөш керек. Көздү толук жабыш керек. Көзүңөрдү ачык турат, анан ачабыз. Көздү эс алдырабыз да, бул көздү эс алдыруучу машыктырма болуп эсептелет. Дагы бир жолу аткарабыз, көздү жумуп, көзүбүздү ачык турат да, колубуз менен мындай кылабыз, анан катуу жаап туруп, резкий ачабыз, анан көздү ымдайбыз. Эгерде күндүз муну аткара турган болсоңор, ушундан кийин эшикке чыгып туруп,
10 метр, 100 метр, 1 километр, 10 километрді қарайсыңар, қайра бері, қайра қандай алыстатқан болсаң, қайра ошентип жақындап өзүңөрдү алып келесиң. Көзүңөр эс алып калат. Так, жакшы. Так, кийинки тапшырманы аткаралы. Көзүбүздү эс алдырдык. Восьмерканы аткардык. Так, азыр мен силер менен экраны менен бөлүшөм. Лабиринтти аткарабыз, балдар. Упражнение лабиринт. Так, лабиринт. Мо шарикти карап отурасыңар, Шарикти карайбыз. Башыбызды кыймылдатпайбыз, көзүбүз менен эле ушул шариктин аркасынан эле көзүбүздү чурката беребиз. Тынч отур. Так, муну аткардык. Кийинки тапшырмабыз баягы дирижер. Дирижер эсиңердеби? Низкая скорость менен эле кылалы. Аябай мени кайнатып ичи тапшырма болуп эсептелет бул. Демек, азыр бизге 2 тамга, вертикалды 2 тамга болот. Үстүнкү тамганын биз атын айтабыз, астыңкы тамганы кылабыз, Эгерде П-ны көргөн болсок, оң колубузду сол ийинге коет экенбиз. Эгерде Л тамгасын көрсөк, сол кулак менен сол кол менен оң кулактын учун кармайбыз, Анан О'ну көргөндө колубузду мындай кылабыз. Оң колубуз менен сол колду түз кылабыз, оң кол менен мындай кылабыз. Анда баштадык, балдар. Л, Д, П, Р, П, А, П, Ю, И, Ы, С, П, В, Щ, Е, Ч, С, П, В, О, А, К, Ф, О, С, твердый знак, Н, О, Ю, Г, Ю, А, Р, О, Щ, А, П, Ф, Н, Ю, Т, Н, Щ, Т, И, Ф, П. Акыркы ким кулагын кармады. Аябай кыйын тапшырма. Жакшы, мен аябай жакшы өнүктүрө турган тапшырма бул. Ошондуктан муну сөзсүз силер өзүңөр карточка жасап алгыла. Мен өткөн сабакта айткам, кийинки сабакка даярдап келгиле карточкалар деп. Анан ким даярдады, көрсөткүлөчү. Карточка даярдаган жокмун, бирок эме видеону көрүп улам сайын даярдагам. Мына мо ким Зейнегүл жасаптыр, мына көрдүңөрбү? Ушундай карточка жасайсыңар дагы, анан Т деп турат, Т болсо мындай кыласың, Т деп туруп. Ошондо балдар үйдөн бирөө минтип, улам бирөөнү минтип көрсөтүшкө силер айтып, резкий монтип кыймылдай бересиңер да. Үйдөгүлөр улам бирөөнү минтип көтөрүп турат да, силер айтып, ошентип жасай бересиңер. Аябай мээңер өнүгөт, мындай тез ой жүгүртө баштайсыңар. Айткан мо көрсөткөн тапшырмалардын бардыгын аткаргыла, балдар. Так, бул тапшырманы аткардык. Азыр. Дагы көнүгүүбүз бар экен, азыр көрөлүчү.
Хорошо, калганы загрузка болбойт да азыр. Мейли, бизге жетет бүгүнчө жакшы аткардык балдар. Силер дагы кандай тапшырмаларды аткарышыңар керек? Ошондо алдыңарда турган китепти аласыңар да, ичинде канча, ошо тексттин ичинде канча ты деген тамга бар экен деп, колдон келишинче эртерээк санап чыкканга аракет кыласыңар да. Мисалы үчүн секундомерди соткага коюп койгула дагы, анан санап чыгасыңар. Андан кийин ш деген тамгаларды санап чыккыла бат-баттанчы. Анан рны санап чыккыла. То есть ушинтип көзүңөрдү тез мындай маалыматты тез табып, тез санатып мындай көндүрүш керек да. Силер ошону кылайын десеңер, такыр кылгыңар келбейт да. Ошо кылгыңар келбеген нерсе болгондо, демек силер уже өзүңөрдүн мындай чегиңерге жетип атасыңар деген сөз да. Адам өзүнүн мындай комфортный зона деп коет. Өзү жакшы билген чөйрөдө мындай өзүн жакшы сезет дагы, анан жаңы бир нерсе болгондо адамда деген сезим пайда болот да, кылбайм депчи, жок кереги жок деп. Ошондо мына ушул көнүгүүлөрдү аткарганда ошондой сезимдер болуп атса, силер өсө баштадыңар деген түшүндүрөт экен. Ошондуктан балдар ушул мен айткан көнүгүүлөрдү аткаргыла. Аябай жакшы өсөсүңөр. Мээңер жакшы өскөндө силер баягы аналогия, анан жана үйрөтүп атпайбы, грамматика, анан бул тигил деген ошолорду тез үйрөнө баштайсыңар. Алардын өзүнүн эле сабактан окуй турган болсоңор, кээде мындай мээңер деле кабыл ала албай эле, бир көрсөң деле түшүнбөй эле, анан кыйнала бересиңер да. Бул жанагы машинага окшош да, жана биринчи передача, экинчи передача деп коет, скоросттор бар да. Машинаны биринчи скоростка салып, газды канчалык тепсе деле машина кыйкыра берет да, каты жүрбөйт. Ошол сыяктуу мээни биз машыктырып алмайынча, баягы сабактарды окушта кыйын болуп калат экен да. Ошол себептен биз түз эфирде балдар мындай эсептерди чыгарып, анан келгиле деп аналогияларды талдап көп андай кылган жокпуз. Себеби түз эфирде мээни өнүктүрүүгө көбүнчө сабак ошолорго көңүл буралы деп, берки сабактардын баардыгы биздин онлайн класста бар, уже сабак окуп атасыңар, көрүп атасыңар, баардык темалардын баардыгы бар. Анан ошолорду жакшы үйрөнүш үчүн ылдам окуу, критикалык ой жүгүртүү, логика деген курсубуз бар эле, аны дагы 4-5 сабакка чейин апарып уланта элекпиз, аны дагы улантабыз. Логика курсу дагы аябай кызыктуу болот, анда дагы көп тапшырмаларды аткарабыз. Логика курсунун ошо уландысын эртең баягы токтогон жерден уландысын эртең баштайбыз, дагы көнүгүүлөр бар. Эртеңки ылдам окуу боюнча видеону менен кайталайсыңар бүгүнкү, анан логика курсту эртең улантып баштайбыз. Кана эми кимде суроолор болсо берип алсаңар болот балдар. Дагы 2,5 минуттай убакыт бар, суроо берсеңер болот. Агай, сиздер секундомерге коюп алып анан кийин тапкыла дедиңиз го сандарды. Ооба. Ошону коюш керекпи же койбой тапсак деле болор эле? Эми коюп алсаңар, мисалы үчүн бир беттин ичинде канча ты деген тамга бар экен, канча секундта таап атасың, анан ошону бүгүн жазып кой. Анан эртең издегенде уже канча секундта таап атасың, ошондой эсептесеңер жакшы болот. Бүгүн мисалы үчүн 5 мүнөт, 10 мүнөт кете турган болсо, эртең көрөсүң 8 мүнөт кетип калат да, анан уже өсүп атам деп өзүң сүйүнө баштайсың да, сөзсүз ченеш керек. Минутага койбой эле бирок ошо тамганы жазып эсептеп чыгып, канча тамга минутага кой, сөзсүз кой, өзүң мындай күнүмкүсүн коюп эсептегенде көрөсүң да канча өсүп баштаганыңдычы. Жөн эле санай берсең кызыксыз болуп калат да. Белки минуттага койсоң кызыктуу болот. Жана футбол оюн болсо делечи, мисалы үчүн канча гол киргизилгенин эсептебей эле ойной беришсе, эч кимде ойногусу келбей калат да. Ошол сыяктуу эле нерседе санаш керек да, дайыма, сөзсүз. Так, дагы сурооңордон бергиле. Так, суроо жок, суроо жок болсо анда үй тапшырмаларды аткаргыла. Эртең жолугабыз балдар, эртең логика сабактарынын уландысы болот. Анан эртеңке чейин көрүшкөнчө саламатта тургула. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз. Рахмат, саламатта калыңыз.